тарыхый булак жок болгон үчүн белгисиз бойдон жазбай калтырып коюуну туура көрүшөт. Ошол жерде Енисейлик кыргыздар абдан көп каршылык көрсөткөндүгү белгилүү. Туура эмес маалыматтар академиялык басылышта кезиккендигин белгилеп кеткен. Улуу державалык мезгил деп атаган. Кыргыз тарыхы жазылып бүттү деп айта албайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз тарыхы кантип жазылган? Аны кимдер жазышкан? Качан жазышкан жана кантип жазышкан? Кыргыз тарыхына эмнелер жазылат? Мына ушул сыяктуу суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн тарыхнама жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Кыргыйбек Молдожунусов. Булак каналына кош келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз тарыхы дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Ошол жөнүндө сөз баштагым келип турат алгач. Кыргыз тарыхы дегенде бир китепти элестетишиңиз мүмкүн. Же болбосо бир нече китептерден турган томдуктарды элестетишиңиз мүмкүн. Негизи кыргыз тарыхын көзгө көрүнбөгөн маалыматтардын жыйындысы кылып элестетсек да болот. Бул тактап айтканда Кыргызстандын тарыхы жана кыргыздардын тарыхы боюнча окумуштуулардын изилдеп чыккан маалыматтары баардыгы биригип, бул кыргыз тарыхы деп койсок болот. Ошол маалыматтардын баардыгы кээ бир учурларда топтолуп, томдук болуп китептерге түшүрүлүп турат. Бирок бул маалыматтар ар дайым толукталып турат. Ошондуктан бул маалыматтардын баардыгын бир учурда билүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бул маалыматтардын баардыгы жазылып бүттү, кыргыз тарыхы жазылып бүттү деп айта албайбыз. Кыргыз тарыхы ага кайрылган ар бир окумуштуунун жылдаган мээнеттери менен кылымдар бою жазылып келди. Бирок бир мезгил болгон, кыргыз тарыхы жөнүндө окумуштуулар билбеген кез болгон. Башында кыргыз тарыхы тууралуу маалыматтар бир нече сүйлөмдөрдөн гана туруп, окумуштуулардын чөйрөсүндө бул акырындап көбөйүп олтуруп, азыр абдан чоң бир предметке, сабакка айланды. Кыргыз тарыхынын жазылып башташы 18-кылымдагы орус окумуштуулардын чөйрөсүнөн башталган. Тактап айтсак, 18-кылымдын экинчи жарымында Россиянын окумуштуулары Татишев, Левшин, Рычков, Андреев дегендер Россиянын тарыхын жазуу менен бирге эле кыргыздар тууралуу дагы бир нече сүйлөмдөрдөн турган маалыматтарды кошуп кетишкен. Орус окумуштуулары үчүн ал кезде биздин ата-бабалар табышмак болушкан. Кыргыздар кимдер деген суроого жооп берүүгө алар дагы көп аракет кылышкан. Россия империясы кыргыз деген сөздү этнонимде 17-кылымда эле билишкен. Анткени Сибирди каратууда ошол жерде Енисейлик кыргыздар абдан көп каршылык көрсөткөндүгү белгилүү. 18-кылымдын башында Енисейлик кыргыздарды элитасын Жуңгар хандыгы көчүрүп кеткендигин билишкен орус окумуштуулары. Кийин орустар казактарды каратканда казактарды кыргыз деп атап калышты. Андан кийин Кыргызстандагы кыргыздарды, биздин ата-бабаларды көрүшүп, кара кыргыз деп ат коюшкан. Ошол 18-кылымдын экинчи жарымында эле Левшин деген окумуштуу казактарды изилдеген. Ал казактарды кыргыз эмес, казак экен, кыргыздар кара кыргыздар экен деп биринчи жолу ал ушуну жазып чыккан. Ошол эле убакта Сибирдин тарыхын изилдеген Фишер, Миллер деген окумуштуулар ошол 18-кылымдын башында көчүп кеткен Енисейлик кыргыздар Ала Тоого келип калган деген ойдо болушкан. Албетте мунун туура эмес экендиги кийин аныкталат. Бирок бул жерде айтайын дегеним, 18-кылымдагы ушул биз айтып өткөн орус окумуштуулардын аң сезимде кыргыз тарыхы жөнүндө бир нече сүйлөмдөгөн маалыматтар болуп, кыргыз тарыхы жаңыдан жазыла баштаган. Кыргыз тарыхы жөнүндө маалыматтар 19-кылымда мындан да көбөйө баштаган. Буга Бичурин деген орус окумуштуусу, байыркы Кытай тилин окуган синолог жана христиан миссионери болуп, Кытайда изилдөөлөрдү жүргүзгөн адам себепчи болгон. Бичурин Кытайлардын архивин казып, Борбордук Азиядагы элдердин тарыхына тиешелүү көп котормолорду ишке ашырган. Ошондо алардын арасында байыркы кыргыздар, орто кылымдагы кыргыздар жөнүндө көп маалыматтар чыккан. Ошентип кыргыз тарыхы бир нече сүйлөмдөрдөн, бир нече параграфтарга, темаларга көбөйгөн десек болот. Кыргыз тарыхын андан ары байыткан инсан бул Чокон Валиханов деген казак окумуштуусу, саякатчысы.
Ал Россия империясынын атынан 19-кылымдын ортосунда Кыргызстанга чейин келип кеткен. Мына ошондо кыргыздар тууралуу, Кыргызстан тарыхы тууралуу көп маалыматтарды чогултуп кеткен. Анын арасында Манас эпосунун бир варианты да бар. Валихановдун кыргыз тарыхына кошкон маалыматтары абдан баалуу, маңыздуу жана так болгон. Себеп дегенде ал эски жазма булактарды дагы таап, алардан дагы кыргыздар тууралуу маалыматтарды алып жазган, өз көзү менен көргөндөрүн жазган, ошондой эле фольклордук санжыралык маалыматтарды дагы жазып калган. Ал кезде кыргыз тарыхы китепке түшүрүлө элек болсо дагы окумуштуулардын аң сезиминде жазыла берген, улам жаңыдан табылган маалыматтар аркылуу. Мындан кийинки жаңы маалыматтар Кыргызстанды Россия империясы каратып алгандан кийин дагы уланган. Мисалы 19-кылымдын экинчи жарымында жазылган Риттер, Григорьев, Вамбери сыяктуу окумуштуулардын эмгектерин карасак болот. Аларда кыргыз тарыхынын бир бөлүгү боло турган Караханилер мезгилинин Чагатай улусунун тарыхы жазыла баштаган. Эгер кыргыз тарыхы буга чейин ар кайсы китептерде чачыраган маалыматтар абалында болсо, ошол маалыматтардын баардыгын бир китепке бириктирген киши бул Аристов деген орус окумуштуусу болгон. Ал биринчи жолу кыргыз тарыхына тиешелүү баардык маалыматтарды чогултуп, өзүнүн да көптөгөн изилдөөлөрүн кошуп, кыргыз тарыхына арналган китебин чыгарган. Анын китебинде биздин заманга чейинки байыркы кыргыздардын тарыхынан баштап, орто кылымдардагы тарых дагы ичинде камтылат. Мындайча айтканда, кыргыз тарыхы тууралуу маалыматтар башында бир нече сүйлөмдөр болуп, анан ал көбөйүп олтуруп, Аристовго жеткенде бир китеп болгон десек болот. Ал эми кыргыз тарыхынын бир нече томдук китеп болуп көбөйүшүнө Бартольд деген орус окумуштуусу салым кошкон. Бартольд өз доорунун абдан таланттуу тарыхчысы болгон. Ал чыгыш таануучу катары арабча, персче жазма булактарды эркин окуй алган. Ал көбүнчө мусулман элдеринин тарыхын, айрыкча Түркстандын тарыхын, мындайча айтканда Орто Азиянын, Борбордук Азиянын элдеринин тарыхын абдан изилдеп жазган. Анын жазгандарынан Кыргызстандын тарыхына тиешелүү маалыматтарды бөлүп алып чогултканда эле кыргыз тарыхы бир нече томдуктай көбөйө түшкөн. Мисалы, анын монголдоруна чейинки Түркстандагы христианчылык тууралуу деген эмгеги бар. Андан Кыргызстандын тарыхына керектүү Караханилер убагындагы ислам дини, Каракатайлардын убагындагы буддизм дини тууралуу маалыматтарды алсак болот. Ал эми 1893-94 жылдарда Орто Азияга илимий максат менен барганымдагы отчетум деген эмгеги бар. Ал жерден болсо Кыргызстандын тарыхындагы шаарлар, Караханилер убагындагы өнүккөн шаарлар жөнүндө маалыматтар бар. Бартольдтун Жети суу тарыхынын очерки деген дагы көлөмдүү бир эмгеги бар. Ошол эмгегинин Чагатай улусуна, Моголстанга тиешелүү бөлүмдөрү бүтүндөй эле Кыргызстан тарыхына кошула турган бөлүмдөр болуп саналат. Ал биринчи жолу Кыргызстан аймагында болгон Хайду мамлекети жөнүндө жазган. Ошондой эле Моголстан мамлекети кулагандан кийинки 16-кылымдын башындагы Мухаммед Кыргыз баштаган кыргыздардын өз алдынчалыгы үчүн күрөшүү жөнүндө дагы жазылган. Анын дагы бир эмгеги бар, Түркстан монгол баскынчылыгынын доорунда деген. Ошол эмгегинде дагы Бартольд Кыргызстандын тарыхына тиешелүү Караханилер доорунда кененирээк токтолгон, ошондой эле кыргыз кагандыгы жөнүндө дагы жазган. Караханилер жөнүндө ал Түркстандын тарыхы, Түркстандын маданий турмушунун тарыхы деген эмгектеринде дагы кеңири жазган. Бартольд Караханилер жөнүндө абдан көп изилдөөлөрдү кылып, көптөгөн тарыхый маалыматтарды илимге киргизген. Бартольдтун 1926-жылда Стамбулда окуган лекциялары бар. Ошол лекцияларынын конспектиси эле кийин өзүнчө бир илимий эмгек болуп жарыяланган. Мына анда дагы Кыргызстандын тарыхына тиешелүү көп маалыматтар бар. Бартольдтун эмгектери анын кыргыз тарыхына кошкон салымы тууралуу айта берсек сөз түгөнбөйт. Анын бардык жазган эмгектеринен Кыргызстандын тарыхына тиешелүү маалыматтарды өзүнчө чогултканда бир нече томдук болуп чогулмак. Ошондуктан Бартольдтун эмгектери убагында туура бааланган. Союз мезгилинде Кыргыз АССРи кыргыз тарыхын жаздыруу үчүн Бартольдко кайрылуусу туура чечим болгон. Бул Кыргызстандын расмий түрдө өз тарыхын өзү жаздырган китеби болгон. 1927-жылы Бартольд Кыргыздар деген китебин жазып чыккан. Албетте ал кыргыз тарыхына тиешелүү маалыматтарды кыскартып олтуруп бир китепке батырган десек болот. Ошентсе да анын жазган бул китеби Кыргызстан үчүн абдан маанилүү болгон. Ал биринчи жолу ушул китебинде
кыргыздардын 9-10 кылымдардагы доорун улуу державалык мезгил деп атаган. Бартолттон кийинки кыргыз тарыхынын жазылышын доор боюнча бөлүп айтып бергим келип турат. Кыргыз тарыхынын кайсыл доору кайсы окумуштуулар тарабынан жазылган деп бөлүп айткым келип турат. Мисалы, байыркы доор жана орто кылымдарды бир кылып карасак болот. Андан кийин 10-12 кылымдардагы караханилердин мезгилин өзүнчө доор кылып карасак болот. Андан кийин Моңгол империясы, Чагатай улусу, Моголстан мезгилин өзүнчө кылып карасак болот. Андан кийин 16-кылымдан 19-кылымга чейинки кыргыздардын өзүнүн доору өзүнчө изилденет. Кокон хандыгынын темасы, Россия империясынын убагындагы Кыргызстандын тарыхы, Совет мезгилиндеги Кыргызстандын тарыхы, эгемендүү Кыргызстандын тарыхы, булардын бардыгын өзүнчө бөлүп кароого туура келет. Кыргыз тарыхынын байыркы доору жана орто кылымдардагы мезгили боюнча көп изилдөөлөрдү кылган советтик окумуштуулардын бири бул Супруненко деген синолог айым болгон. Ал Кытай жазма булактарын окуп, Кыргыз кагандыгы менен Тан империясынын ортосундагы байланыштары боюнча изилдөөлөрүн, макалаларын жарыялаган. Ошол эле доор боюнча кийин изилдөө кылган бул Худяков деген археолог окумуштуу. Ал көбүнчө Енисейлик кыргыздардын мамлекеттүүлүгү, саясий окуялары, аскердик турмушу жөнүндө көп китептерин, макалаларын чыгарган. Орто кылымдардагы кыргыздардын мамлекеттүүлүгү, Енисейдеги кыргыз кагандыгы тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзгөн советтик окумуштуулардан бул Өмүркул Караев дагы болгон. Ошондой эле изилдөөлөрдү анын шакирттеринен учурда Муратбек Кожобеков агай улантып келе жатат. Кыргыз тарыхынын 8-13 кылымдар аралыгына тиешелүү түрк элдеринин этникалык тарыхы боюнча темага убагында тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин дагы кайрылган болчу. Ал эми Жуманалиев деген тарыхчы кагандыктар доорундагы көчмөндөрдүн саясий тарыхы, бийлик түзүлүшү жөнүндө изилдеди. Кыргыз тарыхынын байыркы доорун, орто кылымдарын изилдеген мындан башка да окумуштуулар бар. Тарых так илим деп коюшат. Мисалы, кайсы бир кылымдагы жашоо боюнча тарыхый маалымат жок. Ошондуктан ал мезгилди тарыхчылар тарыхый булак жок болгон үчүн белгисиз бойдон жазбай калтырып коюуну туура көрүшөт. Бирок кээ бир тарыхчылар өздөрүнүн ойлору менен, божомолдору менен ошол боштуктарды толтурууга аракет кылып тарых жазышат. Мындай тарыхчылардын катарына Акеров, Эсенуулу, Нусупов дегендерди кошушат экен. Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү бул 10-12 кылымдар аралыгындагы караханилердин мезгили. Ошол доор боюнча Бартолттун эле изилдеп жазгандары өзүнчө бир китеп болот десек болот. Бирок тарых таланттуу тарыхчылардын жазгандары менен эле токтоп калбайт. Тарых так жазылды десек дагы, кийинки мундагы тарыхчылар тактоолорду киргизип, толуктоолорду киргизип, балким жаңы маалыматтарды таап келип киргизип, тарыхый маалыматтар дагы кеңейе берет. Караханилердин тарыхы дагы андан кийин Якубовский деген окумуштуулардын изилдөөлөрү менен толукталган. Андан кийин Бернштам караханилер доорундагы шаарлар боюнча көп изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Бернштамдын архитектуралык эстеликтер жөнүндө жазгандары илимий чөйрөгө кирген жаңы маалыматтар болгон. Караханилердин, андан кийин кидандардын тарыхына тиешелүү маалыматтар башка советтик окумуштуулардын эмгектеринде дагы кезигет. Мисалы, Малявкин, Тихонов, Пиков, Таскин, Кычанов деген окумуштуулар жазган. Караханилердин тарыхын өзүнчө бир китеп кылып чыгарган окумуштуу бул Өмүркул Караев болгон. Ал дагы араб аребинде жазылган жазма булактарды окуй алган адис болгон. Караханилер жөнүндө биринчи монографиясын жазган Өмүркул Караев бул темада изилдеген тарыхчылардын эмгектерине да тарыхнамалык талдоо жүргүзгөн. Караханилер темасына кийинки окумуштуулардан Агажанов, Валитова, Волин, Давидович, Зуев, Кумеков, Большаков, Клишторный, Стеблева деген окумуштуулар да кайрылышкан. Караханилердин тарыхына Давидович деген окумуштуу да кайрылып, алардын социалдык, экономикалык тарыхын ачып берүүгө салымын кошкон. Ал эми караханилер мезгилинен калган тыйындарды нумизматикалык жактан изилдөөдө Федоров, Кочнев деген окумуштуулардын орду чоң. Караханилердин тарыхы 1984-жылдагы Кыргыз ССРнин тарыхы боюнча академиялык басылышта да кеңири берилген. Караханилердин Каракытайлардын доорунан кийин Кыргызстандын тарыхында Моңгол доору баяндалат. Чыңгыз хандын империясы анын уулдарына үлүш болуп бөлүнгөндө Кыргызстан аймагы Чагатай улусунун аймагында калган.
Ал эми Чагатай улусу 14-кылымдын ортолоруна жакындаганда экиге бөлүнүп кеткен. Батыш жагы бул Амир Темирдин мамлекети болсо, чыгыш жагы Моголстан мамлекети болгон. Мына ушул доорлорду изилдөө жагынан дагы тарыхчылар өздөрүнүн салымдарын кошуп келе жатышат. Моголстан мамлекети жөнүндө 1957-жылы Азимжанова деген окумушту изилдеп жазган. Андан кийин Моголстан мамлекетинин тарыхы Иванов, Юдин, Акимушкин, Пишулина, Ахмедов деген окумуштуулардын изилдөөлөрүндө да жазылган. Кутлуков деген тарыхчы 1977-жылы Чагатай улусунун тарыхына токтолот. Чимит Торжиев болсо Моголстандын тарыхы менен кошо эле ошол доордогу ойрот кыргыз мамилелерин дагы жазган. Кийин Чагатай улусу Хайду мамлекети жөнүндөгү маалыматтар Петровдун изилдөөлөрүндө кезигет. Чагатай улусу Хайду мамлекети жөнүндө Өмүркул Караев дагы көп изилдөөлөрүн жазган. Өз убагында Караев Хайду мамлекети боюнча туура эмес маалыматтар академиялык басылышта кезиккендигин белгилеп кеткен. Моголстан мамлекетинин Тимурийлер менен болгон мамилеси, ошол кездеги Кыргызстандын географиясы боюнча тарыхый маалыматтарды Кылычев деген окумушту изилдеп келет. 16-кылымдын башында Моголстан мамлекетинин доору бүткөн. Анын ордуна Мухаммед Кыргыз баштаган кыргыздар өздөрүнчө чыгышкан. Ал эми Чыгыш Түркүстанда Могулия мамлекети же болбосо Жаркент хандыгы пайда болгон. Мына ошол кездеги кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар Акимушкин, Ахмедов деген окумуштуулардын изилдөөлөрүндө кезигет. Ошол 15-кылымда кыргыздар бир жагынан моголдор менен байланышта болсо, бир жагынан ойроттор менен тыгыз байланышта болгон. Ошол ойрот кыргыз мамилелерин Чимит Торжиев деген окумушту өз изилдөөлөрүндө жазып атат. Ал эми Петров деген тарыхчы болгон, Кыргызстанда иштеген. Ал ушул 15-кылымдагы кыргыздар боюнча көп изилдөө жүргүзгөн. Ошондой эле Златкин деген окумуштунун изилдөөлөрүнөн да кыргыз ойрот мамилелерине байланыштуу маалыматтарды алса болот. 15-кылымдагы кыргыздарды изилдеген дагы бир чоң тарыхчы бул Анвар Мукеев. Ал өз изилдөөлөрүндө 15-кылымга чейин Алтайда кыргыздар жашаган, Алтайлык кыргыздар деген тема жөнүндө изилдеп келет. Албетте мындан кийинки доорлорду изилдеген тарыхчылар боюнча өзүнчө сөз болмокчу. Анда эмесе көрүшкөнчө.